саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Бүгүн биз дагы бир сабак өтөбүз. Носки жасагандан кийин эми дагы бир нерсени үйрөтөйүн деп атам. Бул жанагы кичике кандай десем, кыска носки, калың, бирок галошка сыяктуу болот да. Домашний тапочканын эле бир түрү болот, калың болот. Бирок мындай галоштун формасы болот да. Кээ бирлер домашний тапочкадан дагы мындай ушундай бир мындай бутумду өйдөрөөк жаба турган жер болсо, мындай өйдөрөөк эмеси бар болсо деп айтышат да. Мисалы мына домашний тапочканы кылганда мына моундай лекал болот. Ушундай лекал болот да. Анан бирин кыркып, ошондо бул жана мындай басып баратканда эле кенен бутуңар батат. Кээ бирлер айтат, отуруп эле мындай носкидей кылып кийем, болгондо узун эмес, мындай кыскараак. Анан ошол менин бутум именно ошол бутумдун эмеси кандай десем, үшүйт дейт да. Анан бир кийгенден чечпей эле ошонун үйдүн ичинде жүрө тургандай болуп, анан сыртка чыкканда да чечпей, галоштун ичине кирип кетип тургандай жасап берчи деп айтат да. Анан ошо азыр бүгүн ошо жасап көрөлү элем. Мен сиздерге азыр көргөзөм. Эми биринчи мына лекалдан баштайт. Мен бүт эле лекалдарды ушундай өңдөн сиздерге көргөзүп эметип атам. Биздин бул основной буту, анан бияктан 2 сантиметр кошулат. Ошондо бул лекалдын эмеси да. Бул өзү негизи ламинаттан жасалат. Жана линолеумдун астына сала турган утеплитель ламинат, калың. Бирде болсо бумажный скотч менен чапталат. Бумажный скотч чаптабасаңыздар, бирки скотчтор болбойт. Мен өткөндө бир чаптап койдум, болду. Ушул эми менен эле лекал менен эле жүрөм. Анан дагы самын керек, суу керек, жун керек, моундай каталка керек, ичине салып катать этебиз. Кайчы керек, мочалка керек. Жүндү мындай алдым. Мен азыр мына мериносты алдым. Мериносту ичине ак кылабыз ичин. Сыртын болсо кара жүн, бирок меринос аралашкан жүн деп айтабыз. Мен ак жүндөн азыр 20 грамм алдым. Мынакей 20 грамм алып, ич жагын апак кылабыз. Кеттик. Башталды. Бысмылдатып баштай берели. Мынакей. Бул жагындай тегиз ак кылганга аракет кылабыз. Бирок өтө калың эмес, жука эле кылабыз. Анткени ич жагын бирке ак кылабыз, бирок кара жүн баары бир мындай тешип чыгат да. Апак болбойт, кара жүндүн эмеси кылдары чыгып калат. Бирок өзгөчө бир башкача сонун эме берет да. Ичин карасаң, жашынакай апак болуп жүн бөлүнүп турат. Дизайны башкачараак болуп. Мынакей ушун менен ушундай кылабыз. Мен бирден тимеле жүндү тегиз же мындай жыртык болбосун деп ойлобойм да, деп жаза берем. Биринчи ак жүндү салып алабыз. Анан кийин сыртынан кара жүн кылабыз. Ошондо тегиз жашынакай болот. Бул галошек болот. Үстү жагын да калың кылабыз. Биз таманын калың кылып, анан носкинин башка жактарын жукарак кылып эметип атпады элек. Эми болсо ошо таманы кандай калың болсо, бир жагын да калың кылабыз. Форма галошека кылабыз. Өзүнчө кооз жашынакай болот. Эртең турганда носки кийип эле ошо галошекти кийип алып, чечпейбиз. Сыртка чыкканда дагы чоңураак размер галош алып койсок, ошонун ичине бутубузду салып эле кийип беребиз. Мына ушундай максат менен ушуну жасайбыз. Так. Биягын өтө чыгарбайбыз, анткени кыска болот бул. Өтө чыгарбайбыз. Так. Мындай кылып. Такей. Өтө калың кылбай эле коелу.
20 грамм ченеп алдым. Жетпесе да кошобуз. Көрөбүз азыр. Тегиз биздин өзүбүздүн көз караш менен көрөбүз. Кайсы жери калың, кайсы жери жука. Бул мериноз. Мен 3 рет эмеге тыткычка тыттырам. Тытып алам дагы, андан кийин мериноз бираз майы көбүрөөк болот, майлуу болот. Меланины бар. Кармаганда колуң кадырсе майланып калат. Мени сурашат, такай эле колуңду сууга саласың, такай эметесиң, колдоруң оорубайбы депчи. Негизи мына моундай майланат дейм. Колдорум жарылып, жымда эметпейт да. Мынтип караганда мына май. Мына май болгондон кийин сууга салганда деле суудан бул эме сактайт да. Ошон үчүн жүн менен иштегенде андай деле тим эле катуу оору болуп анан бир эле нерседен мен кыйналдым. Бул жанагы резина перчатка кийиш керек болбойт дегенден мен резина перчатка кийсем, колдорум кайра сыздап, резина перчатканы чечип эле койдум. Кийбей турган болуп, ошондой бир чечимге келдим. Кимге резина перчатка жакса, кийсеңиздер болот. Бирок мен бул ошо ак жүндүн майы, так азыр кара жүндөрүн алып коеюн. Ак жүндүн майы өзү мындай эмеден да суудан сактап эметет. Так. Оп. Бирден кылат экенбиз. Бул менин мочалкам, сеткам негизи аябай эле кенен болчу. Мындай биягына чоюлуп кетти да. Ошон үчүн уже башка заменить этиш керек экен, чоңураак кылып. Чоң кылсаң дагы жүдөйсүң. Тияка чоюп, бияка чоюп, анан ушу мен кыскараак кылып алсам, бул биягына чоюлуп эмет кетти. Так. Мен кара жүн менен жаңы эле иштегем. Мочалкам дагы бүт кара жүн аралашып жүрүп, бирок биз азыр баары бир бул кара жүн аралаштырабыз, анан мен ойлойм эчтеме болбойт. Негизи кара жүндөн кийин мен столдун баарын жуам, самындарды жуам, мочалкаларды жуам, бүт жууп, анан ак жүнгө өтөм. Анткени ушинтип карала-сарала кылып, ар кайсы жерде кара жүн чыгып калат. Ошону эртең Кудай буйруса столду жууп, жүндөрдү баарын жок кылып, сетка, мочалка, самындардын баарын таза жууп, анан ак жүн менен иштеп, ак жүндөн дагы носки жасаганды да эртең көргөзөмүн. Дагы бир мастер-класс кылып, ошон менен носкинин темасын бираз токтотуп турабыз. Сиздер көрүп, үйрөнүп, анан сурооңуздар болсо жазып айтсаңыздар болот. Мен жооп бергенге аракет кылам. Биздин YouTube канал кыргыз тилинде, кыргызча бүт түшүндүрүп, ушундарын жазап, съемка кылып эметет. Бизге катталыңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Биз аракет кылып, ушинтип сиздерге көрсөтөбүз. Мен бат кылып атам, мен колум көнүп калган. Сиздер болсо жок, мен жай кылам десеңиздер, жай кылып бериңиздер. Негизи эң эле оор бул раскладкасы. Бирок колдоруңуздарды көндүрүп алсаңыздар, раскладка деле сиздерге андай кыйынчылык алып келбейт. Мындайынан кайрыйбыз. Иш жагы болот да, иш жагын полный ак жүн менен эметип алабыз. Ак жүндү салып бүткөндөн кийин кара жүнгө өтөбүз. Кара жүндү калыңыраак кылабыз. Так, биягын дагы эметип коеюн. Мындай кылып. Бул көлөш болот.
мына сыртқа үйгө киргенде галошуңарды чечип туруп муну менен жүрө берсе болот. Мындайда эртең менен кийип алып, чечпей деле жүрө берсе болот да үйдөнчү. А сыртка чыкканда галоштун ичинен кийип аласыздар. Ичи ак болот. Кара жүн саят, анан мындай андай деп айтышат. Эми кара жүн бир сыра жана сая турган кылдарын баары түшүп чачнакай болуп калат. Эми синтетика кийгенче жүн менен кийген жакшы болот. Так. Бир сыра ичи мындай эле. Бирке мындай жыртык эме болуп калса, жука кылабыз да, эми мындай жука кылабыз. Жыртык деле болбойт. Биздин максатыбыз бир слой ак жүн кылып алыш керек. Мынакей мен бат кылам. Үзүп туруп. Ошо 20 грамм тиги ак жүндү жеткиргенге аракет кылып атам, бирок жетпесе дагы бир 3 граммдан кошуп коем. Кара жүн баары бир мындай уруп чыгат да, ак жүндү эметип. Бирок ак жүндүн эмеси баары бир кандай десем ошо ич жагы ак жүнбү деп мындай көрүнүп калат да, баары бир көрүнөт. Кара жүн уруп чыккан күнү деле мериноз көрүнүп турат. Анан жумшак да жылуу да болот. Жүндөрдүн баары эле жылуу болот. Бирок мериноз жумшак болот. Мынтип карап турсаң, меринозду жумшак, азыр формасын бузуп алабы деп ойлосоң, жок. Мен тиги 2 жыл мурун жасаган домашний тапочкалар али деле сүйрөп жүрмүн да. Ошомойдон эле. Бирке баягы кир болуп калат экен, жууп коем. Тазикке жылуу суу салып туруп эле, куюп туруп эле, анан эмени шампунь менен чылап коюп коем. Болду. Бир убакыттан келсең эле уже тазаланып калат. Бир сыра кир жерлерин, тамактарын эметип анан кайра формасын келтирип эле уйпалап эле эмеге коюп коем. Курагандан кийин жашнакай эле баягы эле домашний тапочка болуп калат. Андай деле күнүгө домашний тапочка жууган жерим жок. Эшикке чыгып деле кар жааганда карга чаап көрсө деле тазаланып калат. Эми бул биз жер үй, бизде от жагабыз, сыртка чыгабыз. Этаж үйдөгүлөр деги ошомойдон апап мойдон эле домашний тапочкалар жүрөбүз. Бир сыра жүндөрдү салып алдык. Самындагандан кийин баардыгы самын эметип коет. Мына пяточкасын бир аз көбүрөөк салып атам. Пяточкасын эметтик. Эми болсо клеенканы жабабыз. Мындайынан клеенка жабабыз. Так, бул жагына да клеенка жабабыз. Эми мындай кылабыз. Пяточкасын бияка жылдырабыз. Мындай кылып жүндөрдү салып алабыз. Согунчугун мындай ак жүндөн салып алабыз. 20 грамм жетет экен. Ак жүн
жүндү негизи иш жагына эле баягы башка лөң берип, анан башкача бутка дагы жумшак болсун деп мынтип атабыз. Бунун эмеси танинасы бирке жукараак да, жумшак болот. Анан мунда сая турган остевой деп коет, ошонусу да жок да, кылдар жок. Мынтет. Бирок биздин кара жүн муну тешип чыгат, көрүнөт кара жүн. Экөө бири-бирине кошулат жүндөр. Ак жүн сыртка чыгат, кара жүн ичине кирет. Ошондо ошо баягы жүндүн бири-бирине мынтип баягы кирип кеткенин көрөбүз да. Ошо кара ак жүн менен кара жүндү экөөнүн бир илегенде айырмасы көрүнүп калат. Ушундай. Так. Жүндөр начар жүндөрдү алып салабыз. Бизге андай нерсе кереги жок. Мынакей жеткирдик. Так. Жеткирдик. Мен бир аз бирге жетпей калды, но азыр. Жүндөрдү мынтип аралаштырып коебуз. Ак жүн менен кара жүндү кошуп мынтип алабыз. Мынакей кошуп койдук. Эми муну илейбиз. Оп. Оп. Так, авайлайбыз. Эми биздин мочалка менен самынды жүндөрүн алып салайын. Мочалка менен самынды мындай кылып ламинатка жабышып калат, жышнакка ордунан жылбай. Эжегилер ушинтип эле самын менен жүндү суулап туруп анан ушала берсе, жүн кирип кетет. Буга клей кереги жок. Өзү бири-бирине киргенде эле клей болуп калат. Мынакей. Эми мындай кылабыз. Мындай кылабыз. Чыгып калган жүндөрүн нар жакка салып коебуз. Нар жагына салабыз. Чыгып кеткен жүндөрдү бияка кошуп коелу. Так. Бул мына ич жагындагы жүндөрдү биз кошуп алдык. Көрүнүп тур, пяточкасын коебуз. Эми очередь кара жүнгө келди. Бул галошек болот. Так. Калың нерсе болот. Таманын да калың кылабыз. И үстү жагын да калың кылабыз. Мен азыр 60 грамм 65 грамм ушундай кылып бияка бөлүп койдум. Эми ошону биз жеткириш керекпиз. Так. Начар жүндөр болсо алып коебуз. Бизге начар жүндөр кереги деле жок. Так. Бүт нерсени так таза ичинде чөптөр болуп калса, ар кандай бир нерселер болуп калса, тикен болуп калса, бүт алабыз колубуз менен сезебиз ошонун баардыгын. Бүт бизге сезилет. Так. Бул галошек болгондон кийин нар жакка чыгарбайбыз. Эмени жүндү экономить этебиз. Бизге андай максат жок. Тиги эмеге жакка тияка ашырганчы шаблондон ашырбайбыз. Так. Ушинтип мынакей бул жагына кылып алдык. Атайла бөлүш керек мунун баардыгын. Бирөөнү көбүрөөк, бирөөнү азыраак салынып калбасын деп, эки бут болгондон кийин пара кылып биз бөлүп коебуз. Мен 65 граммдан жүндү бөлүп койдум. Жүндөрдү деп бири-бирине
коебуз түздөп. Мен жүндү негизи бул кара жүнгө мериносду аралаштырдым. Бул капкара жүн болчу, меринос аралашкандан кийин бул өңү да башкача болуп калды. Бирке боозураак болуп, ачыгыраак болуп калды өңү. Мен ойлойм, анан сапаты да башкача болот да. Баары бир эки жүн, бирөөсү жогораак, бирөөсү ичкерээк, бирөөсү калыңыраак. Мен козунун жүнүн базардан алганмын. Анан козунун жүнүн ал ичкерээк болот бирки чоң койго караганда, бирок баары бир мунун эмеси кылы бар да. Баары бир кылы бар. А мериносто кыл жок. Ошон үчүн мен кара жүн менен ак жүндү, мериносту кара жүнгө аралаштырып, анан бирки сапаттарын башкачараак кылганга аракет кылдым. Эми ошол жүндөн мен носкилерди кылсам, мындай катуу дагы болду. Киргенде дагы баары бир меринос жумшагыраак экен. Меринос носкиге жумшагыраак экен. Анан биздин азыр максатыбыз ушу айылдагы ташталып аткан жүндөрдөн эмне кылса болот деген ушул маселени көтөрүп аткандан кийин мен ушу кара жүнгө көңүл буруш керекмин. Же болбосо ак жүндөн сонун, жука, анан кийин шелк аралаштырып эле бир башкача носкилерди жасаса болот. Бирок эми айылда апалар каяктан жибек алат, каяктан ак жүндү алат, жана гребенная лента деп коет го, топс деп коет. Ошон үчүн бүт биздин айылдагы айымдарга ылайыктап мастер-класстарда ошо айылдагы айымдарга ылайыктап чыгарып атабыз. Албетте бүт жашнакай нерселерди үйрөтөбүз. Таза жүндөн, ак жүндөн, жанагы топс деп койгон жүндөрдөн анда үйрөтөбүз. Бугун азыр ушу биз кара жүндөн эмне кылыш керек экен, ошону баштадык. Так, мынакей самындадым. Эми мындай жылдырабыз. Мынакей. Эми муну мындай клеенканы коебуз. Көп клеенканы коюп, астында клеенканы кармап, мындайынан оштурабыз. Астында клеенканы кармап, мындайынан оштурабыз. Эми бул клеенкалардын баарын мындайынан алабыз. Бияка галошек кылган үчүн биз марля дагы кошпойбуз. Жипти да кошпойбуз. Просто эле кара жүн менен эметтеребиз. Ак жүн менен кара жүндү кошуп, ушундай эксперимент кылайлы. Так. Колумдар чейин. Жүн элешип, ээрчип, колго жабышып эметет. Ошон үчүн бул биринчи бул жаан бияка кайрып алалы. Кайрып алалы. Анан жүндү бияка коебуз. Койдук бияка жүндөрдү. Тип бөлүп жашнакай отуруп коюп алабыз. Так. Бүт жүндөрдү коюп, калыңдатып, калың болсун деп коебуз. Негизи бул галошек болот. Мүмкүн мен даже ойлоп атам, лекал негизи 41 размер буттун лекалы, бирок эметсек, көбүрөөк элесек, мындай детский галошек 35 размер болуп калабы деп көрөбүз. Анан айтамын, анткени мен жана бир носкини 40 размер, ну хотя бы 39 размер кылайын десем, аныбыз болсо 36 болуп калды. Ушунчалык жакшы кирди. Мен өзүм даже кайтып киргенин байкабай калыптырмын. Анан кийин
менде өзүм эми 35 размер кийген адамдар деле бар да, айымдар бар. Жасап койсок, в любом случае же подарка кыламын, коздук эмелерди, гүлдөрдү сайма сайып, жашнакай коздуп, алды жагына гүлдү коюп, ушинтип коздоп койсо, ал деле немеге жарап кетет, подаркага жарап кетет. Таза болбосо, кыргыздарда үй бүлөдө адамдын саны негизи 4 адамдан да үйдө болот. Бирөөнүн бутуна батат. Жаза берсеңиздер. Үй бүлөдөгү балдарыбызга, неберелерибизге дегендей ушунун баардыгы батат. Так. Бул галошек болгондон кийин бир сыра салып алып, дагы может быть бир сыра үстүнөн калып калган жүндөрдү дагы салабыз. Мен бат-бат салып атам, мен колум көнүп калган уже. Мынтип убакытты кетирбей, мынакей бат-бат салып, бул деген жүн, эч мындай кыйынчылыгы жок, иштесе болот. Мынакей чөйт салып айтатам. 3 жолу кардачостон тутулгандан кийин мындай бир эмеси жок да, мындай кыйнай турган, жанды кыйнай турган эчтекеси жок. Так, отурула, мен бягын кайрып алайын. Так, унт коюп туруп, кайрып алыш керек. Мына кайрып алдым. Бул жактан ашкан жүндү деле анан нар жакка кайрып салабыз. Так. Эми көрөбүз, мынтип түздөп, кайсы жери жука, кайсы жери калың. Так. Сезилип атат, колго. Кадыресе сезилет. Кайсы жери эмне болуп аткан. Так, мындай. Үйдө жүрүп, кийизден жасалган галошек менен анан кийин бутуңду чечпей, мен мисалы домашний тапочка чечкенде эшикке чыгып мустагыраак бут кийим кийсең, кадыресе сезилет. А буну кийип алып эле, галоштун сыртынан галош кийип алып эле, каалаган жериңиздерди жүрө бересиз. Эшиктин алдында жумуштарыңыздарды бүтүрүп, кар күрөп, балгырды карап, 5 минутка эшикке чыкканда ошо чечпей чыкса болот. Ошол себептен ушундай калыңыраак галошек кылабыз. Так. Өзү да кооз да көрүнөт негизичи, кийизден жасалган нерсечи. Капкара жүндөн жасасаң деле бир өзүнчө бир керемет көрүнөт да. Көзгө көрүнөт. Жашнакай экен деп. А сиздер үйрөнүп алсаңыздар, бүт тамандап жашнакай кылып, бул сыйгалак болот. Ошон үчүн таманын галошек домашний тапочка болсо, самдап коеюн. Эми обязательно эме кылыш керек. Астына бирдемке тигип коюш керек, таманына сыйгаламаш үчүн. Эски бир жанагы кожа бут кийимдердин эмелерин киип алса болот, замша болот, джинсы болот, калың бир драптар, эми үйдө табылат. Өртөйм деген бир нерсе табылат. Аны ошону алып эле тамандап койсоңуздар, жашнакай кылып тигип. Сону кичинекей балдарга өзгөчө таманды тормоз кылып тигиш керек, бирдемке. Балдар чуркайт да. Азыр этаж үйлөр көп. Экинчи этаждан биринчи этажга түшкүнчө сыйгаланып, ошон үчүн тамандап коюш керек. Мен сатып атканда баарын айтам. Алган кишиге тамандаңыздар, тамандабаса болбойт деп. Так, кайра биз мындайынан клеенканы жабабыз. Мындай жабабыз.
эми мындайынан оодарабыз. Одардык. Так, урматтуу айымдар, одардык. Одарып, мындайынан кайрып, биян кайрып. Так, берде пяточкасы экен. Пяточкасын дагы мындай көтөрүп эле мынтип түздөп койсо болот. Мынакей. Так. Азырынча мындай кылабыз. Так, мен клеенкасын алдым. Бул бизге керек жок. Бул жакты мындайынан жабам. Мындайынан одарам. Таманы. Так. Бул жака клеенканы так, bunu bir mındayına cavalayın. Bunu alıp koyuyorum. Так. Bakın. Şimdi mındayına koyuyoruz. Şimdi birden pяточкасын mındayına odarabız. Ana soğunçuğunu yedip kayırıp koyuyoruz. Так. Mağamı jeri жаққан жоқ. Çukarak болып kalıptır. Бұл жері өзгөчө калыңыраак кылыш керек. Анткени бул жери айрылып калышы мүмкүн да. Так, мына пакетти алабыз буяка. Алабыз, муну да алабыз. Мына ушинтип эле бир жагына пакет, бир жагына улам биягынан алып, биягынан алып, ушинтип эле оодарып отуруп, клеенкаларын ушинтип бир таманына, бир üstü жагына, бирин арт жагына ушинтип отуруп биз жашынкай өзүбүзгө галошек кылып алабыз. Бул эми таман болгондон кийин урматтуу айымдар таманын калыңыраак кылабыз. Так. Мына колумду ачып алайын. Таманын калың кылабыз. Мынтип биринчи мына агарып турган жерине мынтип салабыз. Мындай кылып. Так, биркен таманына көбүрөөк салабыз. Агарып турган жерине көбүрөөк салабыз. Так. Мынтип ашырабыз. Так, биркеден алайын жүдүбүй. Так. Мен просто силердин убагыңарды эметпейин деп бат кылып атам. Эфирный убакты кечки эле ушу жүндү салып, карап, ушу убакыт эметпей эле буну баарын бат жасаса болот. Мен анткени көнүп калгам. Мен биринчи галошек эмес, жасап эле жүргөн нерсе. Ошон үчүн сиздер кылсаңыздар, шашпаңыздар. Бир жагын салып алып, чай ичип, сулап, кайра келип, кайра салып, эч нерседен коркпой, ушундай кыла берсеңиздер болот. Шашпай. Мен шашкан деле жок, мен өзүм иштегенде да ушинтип раскладка кылып, кол менен мынтип карап, эметип беремин. Таман жагын өзгөчө көңүл бурабыз. Таманы калың эле боло берсин. Сүрүлө турган жер галошекке, сырттагы галошко кирип чыгып сүрүп калат. Ошон үчүн таманга көңүл бурабыз. Так. Мынакей таманын калың кылдым. Мынакей мен кардачостон эментип тараганда муну ушун бойдон эле салса болот. Эметпей элечи. Мен кара жүн менен ак жүндү аралаштырып, 3 рет эмеден тыткычтан тытып, анан дайындап койгом. 3 жолу тыткандан кийин ак жүн менен кара жүн эле бири-бирине кирип, аралашып, өңүм эмне болгонун деле билбей калат экен. Мындай кара да эмес, ак да эмес, башкача бир өң берди. Так. Мынакей таманына көбүрөөк салабыз. Таманына нагрузка берилет. Мынтип улам мынтип ченеп турам. Кол менен сеземин. Мына жер чука.
салып коем. Так. Теп-теп. Колуңуздар менен сезесиздер. Интуитивно эле мындай. Теп-теп карап турганда эле билинет да, кайсы жеринде эмне аз болуп атат. Көрүнүп калат. Мынакей, урматтуу айымдар. Тамагын бүттүк. Эми болсо азыр алабыз дагы. Клееночка менен, эми сеточка менен жабабыз. Так, суу жылуу, колго жагымдуу, ысык кылсаңыздар, улам ызыган сайын жүн деген бышып калат бир паста. Анан бири-бирине жабышпай, ак жүн, кара жүн өзүнчө бөлүнүп калат. Жана слоеный пирогтой болуп, экөө бөлүнүп калат. Ошон үчүн жылуу суу болуш керек. Сөзсүз самындаңыздар, сөзсүз. Самынды, жүндү бир четинен бул самынды алып жуулат, жүн дагы. Бир четинен клейленет. Мынакей ушинтип по ходу ушундай кылып бериш керек. Мына уже кармалап атканда эле бири-бирине кирип, мынтип базып атканда эле суулаганда, самындаганда бири-бирине кирип калат. Жашмакай болуп кирип кетет. Мынакей. Көрүнүңүздөрбү? Бак батарея. Жашмакай бул эле. Жүндөрдү салып койдук. Алган кызыктуу жумуш. Менин столум ушундай атайлап жазылган, астынан суу агат. Анан мен үнүмен ашып, суунун үнү чыгат видеодон. Анан кетет ушу астына кетет суу. Атайлап мага жазып беришкен ушу столду. А сиздерде мындай стол жок болсо, клеенка саласыздар да, мындай полотенчикаларды эметип алыңыздар. Өзүңүздөр да суу болбойсуздар, кыйналбайсыздар. Жерин бар деген, өзүңүздөр дагы, үстүңүздөр да суу болсо, бир паста жадап кетесиздер. Мындай жашмакай условия кылып алсаңыздар, иштегенге эле келе берет. Одардык, жүндү алдык, клеенканы алдык, жүндү мындайынан кайрыдык, катырып, сонун болуп, бияка кайрыдык, бияны кайрыдык, мынтип. Мынакей, кара жүн менен ак жүндүн эмеси көрүнүп туруп, кошулгандары. Мынтип. Ортого мынтип жылдыра бериш керек. Бияны дагы мынтип жылдыра бериш керек. Мындай кылып, өзү калың, носкиден да калың болду. Домашний тапочкадан жукараак, носкиден калыңыраак. Анан мен эмени кошпогондон кийин, марля кошпогондон кийин, бул деген эме болот. Өзгөчө бир мындай катуу болот, галоштай болуп. Катуу кандай, носкимде жумшак болот го, домашний тапочка жалаң жүн болгондон кийин, калың болгондон кийин эме болуп калат. Так, бияны бирке жүн артып калганча, ушу жак калыңыраак болсун алды. Мынтип кошуп коебуз. Так, муну алып коелу. Анткени арчаны дагы бираз кошобуз. Так, көрдүңүздөрбү? Мынакей тытылбай калган жүн болсо, акын тытылса, тытып эле коюш керек. Кол менен чөйүп. Так, мынакей биядай кылып, кооздоп, ишнакай кылып. Так, бирки жүн калды, арчаны эметебиз. Мынакей, буну дагы азыр суулайбыз. Ак жүндү мен таптаза жуугам, кара жүн бир сыра эле жуулду.
Мен даже именно гаусийский суда кошкон жокмун. Просто мустак суга жууп койдум. Андай деле ким эле жер болгон жок, таза суга чайкагам. Эми бир аз мен негизи жүндө носкиге, домашний тапочкага жубаймын. Көп жубаймын. Эме кошупчу гаусийский сода же хлорка. Бир сыра кара жүндү бир сыра жанагы мустак сууга чылап туруп, анан абдан кир нерселердин баарын ошондо эле чыгарып, анан таза кылып чайкап, эметип коем. Суусун. Эми таза болушун чай да. Мустак суу идеально таза болбойт, но баягы эмелери кетет да. Жаман жыттыктары эмелери кетет. Эми бул галошка болгондон кийин мынакей урматтайыңдар. Мындай кылып акырын кайрып койсо болот. Анткени бул галошка. Мынакей кыскараак галошка кылабыз. Ошондон мына жери калың болуп калды. Так. Мындай көрүнүштөргө мындай көтөрөбүз. Бул эми жанагы самындагандан кийин биз эмне болду бул самындагандан кийин жабышты. Жабышкандан кийин муну мынтип эметип койсо болот. Эми мындай манжет сыяктуу болуп калат да, ак жүнү сыртка чыгып, өзүнчө бир коздоо болуп калат. Так, экөөнүн размерин бир кылыш керек. Бираз мындай кылып, размерин бир кылып, мына калың болуп калды. Калыңдатып, чынакка кылып койдук. Эми болсо мындай кылабыз. Бияка мен азыр клеенканы бияка коюп турайын да, мындай оодарайын. Анан кийин могу жерге мына остаток жүндү арчаны мынтип салып коюйм. Ушул жери катуураак болсун. Анткени берге бутту киргизебиз. Галоштун эмеси сүрүлөт сыртка чыкканда. Бирок ошол жакты тамандаганда жашнакай кылып тамандап койсоңуздар болот. Билинбей деле калат. Тамандап койсоңуздар биягына чейин, пяткасына чейин ашырып, галошка кенен киргизип бересиздер. Эч нерседен коркпой. Мынакей мындайынан жылдырабыз. Ак жүн негизи бизде берде манжетка сыяктуу көрүнөт. Так, мындай кылып коеюн. Мучится мындай эле. Бир сыра слой кылып коеюнчу карайган жерине. Туурабы? Бизде ким урушат? Так. Мынакей сонун болуп калды. Кудай буйруса, раскладканы бүттүк. Эми ушалап, уйпалап, жашнакка кылып эметип алабыз. Бул жагына мындайынан коебуз. И моно калып калган жүндү биягына. Так, буну мындайынан бияка кайрыйбыз. Анан мына галошка кийген жерине калыңыраак кылып коебуз. Мынакей. Биягында манжеткасы болуп турат. Мынакей. Мен атайлап жипти дагы марляны да кошкон жокмун. Катканда катуу болуп, тикесинен туруп кала тургандай болсун да. Мынакей биягын мынтип ак жүндү мындай оңдоп коебуз. Кара жүн азыр тешип чыгат. Сонун кылып. Эми болду. Эжекелер азыр мындайынан көнүп калгандай эле. Аяр мамне кылып, ушундайынан ошола беребиз. Массаж кыла беребиз. Кичинекей баланын денесин массаж кандай кылсак, ошондой болуп, мындай ушуну кылабыз. Жүн деген тирүү болот. Сүйлөшсөң, кадыресе өзү жардам бергендей болуп. Сонун эметет. Бул эми кичинекей галошек
кыскараак, носки эмес. Так, кетирдик суду. Кетсин су, конечно. Астына кетсин. Ашык су болсо кирбей коет. Жүн суунун ичинде көлкүлдөп тура берет. Канча аракет кылсаң да кирбей коет. Ошон үчүн негизи жүн кирген сайын суусун чыгарат. Биринчи сууга коет, анан суусун чыгарат. Так. Окей. Сонун болуп келатабыз. Абдан сонун. Мынтип массаж кылабыз. Особенно мынау жери. Бияка кайрылган жери кире беришин да. Бут кире турган жерин. Мынакей. Сонун болуп массаждайбыз. Кирип калды. Страшно калды. Ортого чектирип, эч жери жугунбай тургандай болуп. Негизи бүт мына сетканын ичине жасаңыздар бүт нерсени. Бирок мен сиздерге көрүнсүн деп мына эме кылып атам. Кырларын чечнакай болуп, самсалап, өзүнчө бөлүнүп, анан кирип кетсе, салаңдап бирденге тоголок болду эмес. Эми кылат да. Ошон үчүн мына жерин тоголок кылыш керек. Мына менин колум сезип атат, самым жетпей туруп. Анткени жүн колду ээрчип атат. Жүн деген сыйгаланыш керек. Ээрчибеш керек колду. Сыйгаланыш. Мына кошулган жерин өзгөчө эринбей мына мынтип. Кошулган жер деген мына могу жер. Мындай, анан мындай. Ошо жерде массаждап коюңуздар ушул жерде. Көңүл буруп массаждап коюш керек. Анткени бул нактап ушул жери бут киргенде проблема кылып, айрып, өзүп, жыртык болуп, андай бизге керек жок. Бирге да калыңыраак салыш керек. Жүндү мен мындайынан кайрып, бекемдеп эметип аттым. Мына көрөбүз кандай болот, Так. Азырынча бул жака биз страховка кылабыз. Жүн кайсы моментте кирип кетет билбейбиз да. Ошон үчүн мындайынан коюп турайлы. Кирип кетиши да мүмкүн бири-бирине жабышып. Так. Салабыз. И ушалайбыз. Өзгөчө мына кирген жерин. Так. Кол сыйгаланып, эч бир мындай териге күч келбесин. Майлап мындай самындап койсун. Жашнакай болуп сыйгаланат. Мен азыр билем, бул жүн эме болуп турганын, али кирелегин. Ошон үчүн жай массаждап, менен сыйпап, самындан сыйпап, ушуну эметип турам. Мындай болуп айтем. Жүн өзү негизи кара жүн азыр ак жүнүн ичинен тээп чыгат. Мынакей чыгып атат. Анткени бул жүн ак жүнгө караганда кылдары бар. Ошо кылдар азыр тээп чыгат. Ак жүндү бир башкача эме болот. Фактурасы башкача болот. Ошон үчүн ар кандай түрдөгү жүндөрдү аралаштырганда домашний тапочкага өзгөчө катуу болот да, домашний тапочка. Ак жүн негизи аябай домашний тапочкага киргенде оорураак. Бирок киргенден кийин формасын бузбайт. Мынтип карап турсаң жумшак, бирок формасын бузбайт.
мен жолдошума домашний тапчка кылып бердим, шлёпка. 2 жыл болуп калды. Ошомойдон элек барам. Формасы бузулган жок. Бир жолу эме жууп койдум. Булганып калгандай болуп көрүнгөндөн кийин жууп койгом. Шампуньга чылап эле. Кайра эле формасын эметип, анан эмесине келип калды. Ордуна келип калды да. Мынакей. Ушинтип массаждап жөндөп киргизебиз. Кирет азыр. Так, лишний суду алдык. Басып койсо лишний су чыгат. Азыр астында клеенкасын алып салсам эле болду. Эчтекени баспасам деле суу өзү астына кетип берет. Ошон үчүн ушул столду мен өзүм жакшы көрөм. Бул мага тиги чоң жардам берет. Азыр да кирип баратат. Жакшы эле кирип баратат. Так, ачып көрөйүнчү. Жарашына калып калды. Мынакей. Так, биз биягын тиягын бүт эметтик, эми мындайынан пакетти алып салып, таманын эметели. Так, биягын мындайынан алып, пакетти алып коебуз. Астында клеенканы. Эми таманына биз калыңыраак салганбыз. Башкача өзгөчө мамиле кылабыз азыр. Көңүл буруп. Бул деген галошек болот. Чешкадан калыңыраак, домашний тапчкадан жукараак болот. Анткени биз сыртка бул туустагы галошекти чечпей эле сыртка чыгабыз. Бул тууста носкидей болуп турат. Жана гөлөштү чечип атканда кошо ичинде калып калбайт. Бул туус менен кошо жүрөт да буктап менен сууну жазып алса болот. Ичинен эртең турганда акырын отуруп алып носки кийгендей болуп туруп аласың. Кечки жүрөсүң. Сыртка чыгасыңбы, галош кийесиңби, тамандап койсоңуздар домашний тапчканы деп заменить. Эми мындайдан кышында эмес, август айында, сентябрда көзгө жүн кыркылат, ушу сентябрда башталат. Сентябрдын аягы, октябрдын башы отуруп алып, бүт үй бүлөгө ушундай эмелердин баарын жасап дайындап койсо болот. Мондай галошектен 2 пардан жасап коюңуздар, носкиден 3 пар жасап коюңуздар, домашний тапчкадан 1 пар жасап коюңуздар. 1 сезонго жетет. Өртөлгөн эле, ыргытылган эле жүндөр. Мен сурайм, жүндүр эмне аласың десе, өртөйбүз дейт. Өртөлөт, баары өртөлөт, ыргытылат. Переработка кылбайбыз. Канча жылдан бери. Зато носки кийебиз, синтетика. Синтетика кийебиз. Мынакей кирип калды. Чакалып кирип калды. Эми мындайынан ыдырабыз. Клеенкаларын алса болот. Мына көрдүңүздөрбү? Галошек кирип калды. Эми ичиндеги азыр дагы көрөйүн. Мына жер басып коеюн. Суусу кетсин. Кирген сайын өтүп чыгат. Кара жүн уже ичинен керип чыгып атат. Негизи мындай эмеге сеткалы салып алып, анан кийин ушундай массаж кылыш керек да.
Мен улам сиздерге көрүнсүн деп эле ача кое берейин деп атам, же болбосо ушу ичини менен эмип жүрсө болот. Мен жагы бир аз жумшагыраак экен, жакшы кирелей экен да. Азыр мен бир сыра жуунуп кетпеси бир жери. Ушунча менит кылып турман уже бүтөйүн дегенде бир жерин жууп кетсе жалко менитимди. Ошон үчүн ушундай ушулап коебуз, анан кийин эмесин чыгарабыз. Так. Шаблонун азыр чыгарабыз. Шаблонду чыгарганда мына пяточкасын өйдө жакка каратат. Колду салат. Анан акырын көрүңүздөрбү? Ичинде марля да жок, эчтеке жок, сыртында жип да жок. Акырын этип алдык. Жулуп албаңыздар, эч жерин жулуп албаңыздар. Ичиндеги меринос али кире элек. Азыр колду салып нентебиз. Анан акырын ичинен шаблонду акырын чыгарып алабыз. Мынакей. Эч жерин жулубай. Так. Мындайынан алабыз, мына көргөзөйүн. Мындай турда. Ошондо колду салып, муну ылдый жакка түшүрүп, мындайынан эмип коет. И чыгарып аласыздар. Азыр мен колумду салып, ичиндеги шаблонду акырын бери жылдырып, жүндү абайлап, так. Эми болсо акырын. Бул негизи самын жабышып туруп да. Ошон үчүн абайлаш керек. Мен күчкө салган жок, акырын чыгардым. Всё, шаблон келе жок. Алып коебуз. Эми абайлап, алдап, смылда деп, колду ичине салып, акырын ойпала беребиз. Эми мындайынан массаж кыла беребиз. Биз носки кылган жокпуз, биз галошек кылып атабыз. Ошон үчүн мындай. Анткени буга марля салынбагандан кийин эмеси жипти кошо илебегенден кийин мунун негизи эмеси катуу болот, формасычы. Баары бир билинет. Жесткость бар да. Анткени эчтеке кошкон жокпуз. Мисалы носкини алып метсак жумшак болот да, бул андай жумшак болбойт. Бул формасын сактайт. Чешкадан калың болот. Носкиден да калың болот, чешкадан да калың болот. Домашний тапочкадан жукараак болот. Домашний тапочка негизи будан калың да, анын калыңдыгы 1 сантиметрге чейин жетет кеде. 8-7 миллиметр точно бар. Ошон үчүн мынтебиз. Нар жагында ичинен уже кылдары сайып колду. Мен сезип атамын. Ак жүндү уже пробивать этти да. Бул галошек. Мындай жерди массаждайлы. Мына кошулган жерди өзгөчө массаждаш керек. Айландырып тегелетип, анткени ушул жерге чоң нагрузка берилет. Так, мына жерди түздөп коелу. Оңдоп кирсин. Мындайынан кирсин. Мынакей. Мындай караганда бул уже носки эмес, бут кийимге окшошуп калат. Эми муну эз алсын, бир аз негизи эз алдырыш керек. Бүт нерсени эз алыш керек. Жүн негизи эз алыш керек. Так, акырын колубузду салабыз. Мындайынан көп көтөрбөгүлө. Азыр бул еще жумшак. Биринчи увалканы эметип, экинчи увалкага отабыз да.
Ана үчүнчү убалка кылганда анда уже сөзсүз катуу кылабыз. Сөзсүз. Так, лишний су, ичине да су толуп калды. Су көп болсо, жүн суунун ичинде агып эле турат, бири-бирине кошулбай коет. Кирбей коет бири-биринечи. Ошон үчүн суду азайтабыз. Мынакей уже окшош келип атат. Бул уже азыр 5-6 жашка чоңойткулган баланын терисин кандай массаж кылып, кандай жуусак, кандай сүрсөк, вот ошондой болуп жүрөбүз. Катуу да эмес, жумшак да эмес. Акырындап. Эч жерин жугуп албайбы. Абайлаш керек. Жугуп алыш кырпаста эле. Анткени бул азыр жакшы бишелек. Ийленик да жакшы. Азыр ийине жетсе, ийленип калат азыр. Кирет. Каражун уруп келатат. Галыш ак жүндүн сыртына чыгып калды. Ак жүндүн сыртынан кара жүн уруп чыкты да, тимге. Ичиндеги ак жүн кара жүнгө бияка чыгып атат. Ошондо бунун немеси негизи аябай кургагандай сонун болот да. Ак жүн ичиндеги ак жүн бияка чыгат. Сыртындагы кара жүн ичине кирет. Өңү да башкача болот. Эме болот. Мынакей. Эми бул азыр кандай десем, бул өтө мустак эмес, өтө ызык эмес. Негизи мындай жылымык эле тур да, мынчу. Ошон үчүн азыр муну бир аз коёбуз. Мен ызык сууду алып келейин. Азыр видеону токтотуп, ызык сууду алып келейин. Ызык сууга чылап, ызык суудан чыккандан кийин муну дагы ийебиз. Мынакей, айдар. Мен сууга чылап, ызык сууга. Бияктан эми сыбалайм. Суунун үнү чыкпасын. Бияка чыгарам. Суу өтө ызык эмес, өтө мустак эмес, бирок биздин галушка мени ылайыктуу да. Эми ушул моментте биз мындай кылабыз. Буну самындайбыз. Самындап туруп, бул жыгачты оройбуз. Үйдө ушундай жыгач негизи керек да. Оройбуз. Ичине абайлаш керек. Ичин жакшы дагы кирелек. Жүндөрү жылынып кетпесин. Акырын ичине киргизебиз. Ичине мынтип киргизебиз. Башына чейин. Анан ичиндеги жүнү да кирет. Сыртында жүндөр да кирет. Шундай круговые движения такой, что мы очень так курились. Жүндү эчтенкени кошпогондон кийин жүндү бул катуу болот. Эластичности жок болот да. Мындай эметкенден кийин бул узунунан дагы чөгүп калды. Азыр пока ал жагын ойлобойбуз. Могу жакта пяточкасы турган. Ошо пяточкасын массаждайбыз ушинтип. Круговое движение. Айландырабыз. Могу жерин абайлаңыздар, бирден турса бир кирип кетет. Биздин максатыбыз бул таман. Таманын эле ошолой бериш керек. Так.
Мындай кылабыз. Окшош келет. Колубузду салабыз. Сыртынан самындайбыз. İçine samdırdık. Şu пяточкасын массаждайбыз. Мындай кылып алып туруп, самындыра берсе, оңго солго айландыра берсе, таманы кирет, катып калат. Бизге ушу таманы бетин болуш керек да. Сырт ачканда гөлөшкө сүрүлөп турган жери ушул. Мына кирип баратат. Міне жашына калып. Сүрүп берсе эле кирип кетет. Мен айткандай 41 размер болбой эле. Анткени ак менен кара жүндү аралаштырганга бул кичирейип баратат. Менин жолдошум буту 41. Мен ушу 41 размерге лекалды келтирип, жана ушинтип носки кылсам, бир келе ушолуп койгом, кирип кетти. Анан бутума клеенка кийип туруп, кийип көрсөм, мен бутума чак болуп калды. Анан кайра чечип туруп, бир сыйра самындарын кетирип туруп, кайра эметсем, дагы жарым размер кичирейип калыптыр. Анан ак жүн менен кара жүндү ушинтип аралаштырса, эметип калат да, башкача бир сапаты башкача болуп калат. Бул уже мынакей гөлөш болуп калды. Ак жүндү ушинтип кармаса, чойлуп, кирбей, көпкө чейин бир өзүнчө характерин көргөзүп, ушинтет да. Ак жүн менен кара жүндү аралаштырып койсом, жашнак болуп калды. Кара жүндүн өзүн эметсең, ал да ушинтет. Мындай бир көпкө чейин кирбей эметпей. Бул болсо мына сүрүп койсом эле кирип кетти. Ак жүн менен кара жүндү аралаштырып, домашний тапочка жазаңыздар. Эмеси дагы катуулугу да башкача экен. Мынакей бул уже азыр эле катуу болуп калды. Катуу кылыш үчүн мен келип аны мындайынан сүрүп, анан мындайынан сүрүп, бул болсо экөөнү кошуп койсом, бир паста кирип калды. Мына караңыздарчы, бир паста кирип калды. Бул эми эз алсын, бул жакты муздап да калыптыр бул. Так, кой тургула. Так, самындайбыз. Анан кийин мындайынан içine салабыз. Мынакей. Бул жака айландырабыз. Баш жагына көңүл буруп, жыгачты баш жагына жеткиздим. Чирейип баратат. Мен көп деле айландырган жокмун. Негизи 50 жолу мындай, 50 жолу мындай дейт. Мен уже 50 жолу деле кылган жокмун. Уже кирип кетти. Өтө эч кирип кете электе, мен жыгачымды алып чыгайын. Анан кийин пяточкасын жасайлы. Айландырып. Негизи пяточкасына көңүл буруш керек. Мындай деле кирип баратат. Ичине кара жүн эметиптир уже. Ак жүндү тийишип, ичи дагы кара кылдары жүрө. Ушинтип эле
жүн кирбесе оңой менен, кара жүн оңой менен кирбесе экөөнү аралаштырып салсаңыздар бир баста не кылат билбейм. Же бири-бирине тууган болуп калабы, же бири-бирин тешип салабы, же доспу, же душманбы билбейм, ошол бири-бирине сонун кирди. Абдан сонун кирди. Мындай сөз жок. Андай деле кыйналган жокмун. Азыр дагы катуу сүрүп, тамандарында катуу кылып сүрүп, и дайын болот. Бүт баста кирип кетти. Мына ушинтип коркпой эксперименттерди кыла бериңиздер. Эксперимент кылган сайын жаңы бирдемкени издеп тапса болот. Мен ушу кара жүндү өзүнчө, ак жүндү өзүнчө, анан домашний тапочкаларды ушинтип жазачу элем. Көрсө, экөөнү бириктирип койсо, сонун нерсе болот экен. Кирип баратат, чычнакалып, ушалаган сайын кирип баратат. И катуу дагы. Андай деле күчкө салып, тиги жыгач, бул жыгач, анан темир менен нары айландырып, бери айландырып, андай деле эчтеке кылган жокмун. Бул уже катуу болуп, формасы да жашнакалып үйнөп калды. Мисалы, мына бизде мындай эме бар. Ушуну салып көрөйүнчү азыр. Формасын салып, мына уже кирип калыптыр, жашнакалып. Салып көрөйүн азыр. Формасы жашнакалып калыптыр. Ушинтип. Бул колодка чоңураак болуп атат, кирип кетиптир. Жакшы эле. Булар 42-43 размерлерде. Чоюп эме коеюн десем жок, андан көрө аман соомда эмеге келтирип коеюн. Өзүнүн эмесин эле. 42 размерге кийиспей эле коеюн. Өзү мен 41ге расчет кылгам. Аша 41ге расчет кылып отурайын. Так. Ушалайбыз. Бул эме галош болгондон кийин биз катуу эле эме кылыш керек. Ак жүндү, кара жүн өзүнчө мындай тешип чыкты. Абиякта болсо ак жүн тешип чыкты. Өзү экөөдөн бир башкача эме болуп калышты. Нардан бериден эме коелу. Эме катып баратат. Катуу болуп, кийиси катуу, жашнакалуу, али уксуска кошо элекпиз. Эми 5 литр сууга уксусту коюп, анан кийин эметсе сонун болуп калат. На галошек. Бул чешка эмес, носки эмес. Галошек. Чокой да эмес. Чокой будан калыңыраак болот. Бул жөн эле галошек. Жашнакалып. Эметпесе бул чоюп бул жака. Бул кенен жүрүш керек ичинде. Жыргап. Кенен жүрүш керек. Мындай эле. Мына кирип кетти. Яны чөйүп коюн. Жыгачты минт койгонго эле кирип кетти. Так.
экөөнү салыштырайын. Экөө оп-окшош болду. Мериноз баары жумшак болот. Мериноз турган жери жумшак, бирок формасын сактайт. Так. Мынакей. Лотоимдар. На. Галошек. Я чуть-чуть поем. Кара жүн, ак жүндү тешти. Прям уруп чыкты. Ичинде ак жүн, кара жүндү тешти дагы, анан бияка чыкты. Экөөнүн эмеси, көрүнүшү абдан сонун болду. Мынакей. Бутка кийип алып эле эшикке галош менен кийсе болот. Негизи мен билгени чокойлорду, кичике чокой болобу, чоң чокой болобу, эме оуз айымдар бизде мындайынан эле кыркып алат, өтүктүн формасын алып, анан ошого эле раскладка кылып эле анан кийин эме кылат да. А бул 3D раскладкасы эмнеси жакшы? Бунун пяткасы тим эле ушундай бутка сонун кирет, и бутуңда жүргөндө мындай түшөрбөйт. Анткени мен мындайды да көргөм жасапчы, сапожокты. Ал болсо ушу пяткасы бир кыста болот, же кичике болуп калат, кирип кетет нар жака, же бер жака бирдеме болуп калат, и форманы сактабайт да. Канча кийбегин баары бир мындай кирип келип эле анын пяткасы мындай таманга жылып кетет. А бул болсо мынакей, көрүнүстүрбү? Өзүнчө самостоятельно өзү мына туру, кенен эле мындай жашнап калып туру. Бул галошек. Урматтуу айымдар, бул эми азыр мен жуам, дагы кичирейт бул. Эмесин суусун, самынын кетирем, андан кийин дагы бир жарым саат уксуска чылап коем. Уксуска чылап, анан дагы бир сыра эме баягы суусун сыккан деле кирип кетет. Ошондо бул азыр мен болжолу бир 40 размер десем 39 болуп калышы мүмкүн. Урматтуу айымдар, мынакей дагы бир сабак. Бул галошек. Кара жүн менен ак жүндү аралаштырып. Марля кошкон жокмун, жипти да кошкон жокмун. Бул болгондо мен эмне үчүн кошкон жокмун? Бул катуу болсун деп, кийиз болсун, именно кийиз. Формасы ушунун бойдон сакталып турат. Катуу болот, бирок ичинде бут мындай сергип жашнап калып жүрөт. Ичинде мондай ак жүн эметкен, бирок мынтип караганда кара жүн тешип чыкты. Ичинде колумду салып мынтип эметкенде эч бир мындай өйкөй турган, бутты өйкөй турган ичинде эчтемке жок. Сырты кандай кирсе, ичи да ошондой кирди. Анткени биз жанагы жыгачты салып, мындайынан айландыра эметтик. Берин болсо мына ушинтип кайрып койгондой болуп, бирки кооздоп койдук. Эми муну эчтемке менен топчуда эчтемке кылбайбыз. Топчу, гүл эчтемке кереги жок буга. Анткени биз муну мисалы галоштун үйдөн мынтип жүрүп эле, анан эшикке чыгып галош кийип, анан галош менен сыртта жүрө беребиз. Анан үйгө келгенде галошду чечебиз и ушу менен жүрөбүз. Тамандап койсо болот. Могу жеринде пяточкасын укреплять этип койсоңуздар болот. И сонун нерсе, абдан сонун нерсе. Если эме жанагы кайыш менен таманын эмет койсоңуздар көпкө чейин чыдайт. Анан үйгө келип, ошол бойдон эле чечпей эле бутуңуздар жылуу жүрөт. Эшикте да, үйдө да жылуу жүрөт. Жасаганы оңой эле. Мынакей. Мына бул кийиз, мына уже кирип калды, ошол бойдон туруу. Формасы жок эле, колго эле эметип койдум. Сиздерге моундай колодка кереги деле жок, моундай колодка кереги жок. Эч коркпоңуздар. Ошончолук прям эмесин формасын бир башкача кылам десеңиздер, анда ичине
өзүңүздөрдүн мындай бир кичирээк размер галош болсо ошо галошты киргизип анан метине сүрүп койсо. Бирок мына мен форманы эметип койдум, келиштирип койдум, формасын келиштирип жашнап калып. Кандай сиздер ошол бойдон тургузуп койсоңуздар, качан кургайт, ушул форманы эч бир жоготпойт. Канча жыл кийсеңиздер да ушул форма менен жүрөт. Кыйшык кургатпасаңыздар кыйшык болуп калат. Ошон үчүн түздөп жашнап калып, таманын сүртүп эметип коюңуздар. Мынакей мындай коеюнчу көргөзүп. Мынакей урматтуу айымдар, бунун баардыгы колдон келе турган нерсе. Бунун баардыгы ден соолугубузду сактай турган нерсе. Анан биз жүндөрдүн баарын ыргытып, корголганча ушундай буюмдар жасайлы. Жок, мен кыздарга, кызыма же балама бирдемени коздойм десеңиздер, могу жерин кыркып койсо болот. Биягына бубончик, гүл бирдемке таап койсо болот да. Анан ушул бойдон калтырып койсоңуздар, керзовый өтүктүн ичине да кийсе болот, резиновый өтүктүн ичинде кийсе болот. Азыр жашнакай резиновый өтүктөр бар, эле сыйга кие тургандай. Гүлү менен, эмеси менен, дизайны да жакшы. Вот ошолордун ичинде кичине балдарыкы да бар. Ошолордун ичине ушинтип кийгизип койсоңуздар болот. Бутту өйкөбөйт бул. Бул деген домашний тапочка эмес. Домашний тапочкадан жукарак, чешкадан калыңыраак. Ошонун ортосу. Биз менен бирге болуңуздар, биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта калыңыздар.